Бул видео сабакта бизге өзгөчө сүрөттүү график берилиптир. Сүрөттүү график деген эмне жана график деген эмне? График бул нерселердин өзгөрүшүн мүнөздөп көрсөтүү. Бизге бир канча маалымат берилгенде биз аны так көрсөтүү үчүн колдонулуучу ыкма же болбосо бизге берилген маалыматты, бизге берилген сандарды салыштыруунун өзгөчө бир ыкмасы. Ал эми сүрөттүү график болсо, ушул ыкманы сүрөттөр менен көрсөтүп берүү. Бул жерде көрүп турганыңардай бизде чычкандын сүрөттөрү менен көрсөтүлүп турат. Бул бир чычкандын сүрөтү, ал бир чычканга барабар дегенди түшүндүрөт. Анда эмесе бул жерде фермер бир күн бою өзүнүн фермасына канча чычкан көргөнүн сүрөттүү графикке түшүрүптүр. Ал кайсыл жерден көргөндөрүн бөлүп алыптыр жана бул жака канча чычкан көргөнүн санын түшүндүрөт. Ал бир күн бою үйдөн канча чычкан көрдү? 1, 2, 3, 4. Үйдөн ал 4 чычкан көрдү. 4 чычкан. Ал эми ал кампадан канча чычкан көрдү? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ал кампадан бир күн боюнча 6 чычкан көрдү. Демек, анда бөлүп алабыз. Кампадан 6 чычкан көрдү. Ал эми ал бир күн бою жайыттан канча чычкан көрдү? Эсептейбиз. 1, 2, 3. 3. Ферманын сыртынан 2 чычкан көрүптүр. 2 чычкан. Бул жерде көрүп турганыбыздай эле эң көп кайсыл жерден чычкан көрдү? Кампадан. Ал дагы жогоруда турат. Ал эми эң аз кайсыл жерден чычкан көрдү? Ферманын сыртынан. Ал дагы төмөндө турат. Бул болсо салыштыруунун дагы бир ыкмасы деп ойлосок дагы болот. Анда эмесе фермер чычкандардын жалпы санын эсептегиси келиптир. Анда ал үйдөн, кампадан, жайыттан жана ферманын сыртынан канча чычкан көргөнүн баарын суммасын эсептөөсү керек. Анда фермер бир күн бою жалпы канча чычкан көрдү? Аны эсептөө үчүн биз бул жерде берилген сандардын баарын суммасын эсептөөбүз керек. Анда 4-кө кошуп алабыз 6-ны. 6-ны ага кошобуз 3-тү. Себеби жайыттан 3 чычкан көрдү жана ферманын сыртынан 2 чычкан көрдү. Демек, бул сандардын суммасы 4 кошулган 6, 10, 10 кошулган 3, 13, 13 кошулган 2, 15. Демек, 15 чычкан көрүптүр.